Достор, программабызды улантабыз. Өткөн жыл ушу Кыргызстандын дзюдо тармагында да көптөгөн ушундай жемиштүү жылдардан болду. Ошол тууралуу ушул маек куруу үчүн конокторубузду чакырганбыз. Сиздерге тааныштырып өтөлү. Шамбетов Жаркынбек дүйнөнүн ардагерлер арасындагы 2 жолку чемпиону жана дзюдо машыктыруучусу. Ошондой эле таланттуу атлет, Азия кубогунун чемпиону жана Европанын кубогунун чемпиону. Азиянын 2 жолку чемпиону, ошондой эле Токтобаева Алмагүл жаштар арасында республиканын чемпиону жана Хамманас кубогунун 2-чи ордунун ээси. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жалаң гана чемпиондор келишти бүгүн. Келе жаткан жаңы жыл майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Мына ушул жыл жыйынтыкталып жатат. Көптөгөн медалдарды көтөрүп келдиңиздер. Быйылкы жыл дегиле сиздер үчүн кандай болду? Ушул Кыргызстанда дзюдо тармагы үчүн кандай жыл болду айтып берсеңиз? Да, бүгін быйылкы жыл негизи бул балдар арасындагы жана жаштар арасындагыларды эмеселер дагы баягы чоңдор арасындагы күрөштө быйыл жакшы болду. Эгер өдө жагынан ылдый айтып көрсөм, азыр Олимпиадага уже 2 жолдомо алынды. Дзюдо боюнча. Да, азыр рейтинг боюнча да алынып турат. Молодежьдор боюнча да Азиядан быйыл да медаль алып келишти балдар. Жаш балдар арасынан таланттуу тилекке каршы бияка келе албай калды. Оштон да бир балабыз биринчи чемпион болуп келген. Бул историяда биринчи жолу атат балдар арасындагы. Таланттуу болсо былтыр дагы быйыл дагы Азия чемпионатынан медаль алып келди. Кубок Азиядан дагы биринчи, Европа кубогунан бул тарыхта биринчи жолу. Бул экинчи болуп калды. Тилекке каршы баягы регламентке жараша булар үлгүрбөй калып биринчи финалын чачка. Экинчи болду, бизге да абдан ыраазыбыз. Биздин Алмагүл болсо быйыл республикадан чемпионат Азияга, чемпионат мирга жолдомо алды. Хамманас кубогунан да экинчи болуп калды. Тилекке каршы бирде утулат, бирде утулат дегендей. Ошондой. Ошол анан баягы бизди конокко чакырганга чоң рахмат. Бул тек эле биздин атымыз эмес, Сробалдиев школасы, баягы спорт клуб Сробалдиевинен жана федерация, Кыргызстан федерациясынын атынан жана биз РСДШОР по спортивным единоборствам дейт. Ошол школанын атынан да сиздерге чоң. Келип бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Мына ушул сулкайган сулуу биздин бийкечибизге суроо бергим келип отурат. Кандайча ушул дзюдо тармагын тандап калдыңыз? Биринчиден кичинекей кезимден мындай спортко катышууга аябай каалап жаткам. Ата-энем каршы болгон, мындай кыздай болуп, мындай бийлерге мындай катышпайсың деп. Бирок бул ооба. Бирок мен билбейм, жактырдым анан эмнеге мындай машыгып көрбөйүн деп анан барып көрдүм. Албетте биринчи кыйын болду. Көптөгөн мындай кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабай аябай аракет кылдык. Ошол натыйжасын көрүп жатабыз. Жакшы. Анан атлетке суроо бергибиз келип атат. Ошо көп жылдан бери машыгып келесиң дзюдо менен. Анан кийин ушундай көптөгөн медальдарың бар экен, наамдарың бар экен. Алгачкы жеңишиң тууралуу айтып берсең. Алгачкы биринчи орунду алып, медальды тааганда сезимдер тууралуу. Качан, каякта болду эле? Бул биринчи медалим Бабаев деген турнирде болгон. Биринчи место алгам. Ошондо эң биринчи алгачкы медалим болгон. Бул жеңиштин кандай десем, сөз менен айта албайсың. Жеңиштин вкус деп коет го, вкус победы. Дамын айта албайсың, бирок өтө башкача болот биринчи жолу алганда. Укталбай чыгасың, мен алдымбы депчи. Сүйүнүп, ошо каршылаштарымды жеңдимби депчи. Ошончо тер, эмгек, мээнет дегендей залда. Эң сонун. Бул жака сиздер жөн келбей медальдарды көтөрүп келиптирсиздер. Анда тааныштырып өтсөк, ар бир медальдардын көлөмү дагы чоң экен көрсөтүп кетсек анда. Биздин теле көрүүчүлөр. Өткөндө ушул жерден дагы
коноктор болуп Уюштуруучулар келишкен. уюштуруучулар келип Көрсөтүшкөн да. көрсөтүп кетишкен. Дагы буюрса ошо медалдарды биз эме баягы утуп алдык. Эме четинен өздөрү көрсөтүп бере берет. Четинен. Бул жакта Европа кубогундагы медаль окшойт, э? Бул- Европа деген жазуусун көрүп атам. Эме Турцияда 2015-жылы март айында 8 мартта өткөн. Ошол 8 мартта апама белек кылып ошо экинчи месте алдым, бирок тилекке каршы биринчи болоюн дегенмин, бирок экинчи болуп калдым. Бул өзгөчөлүк болсо керек апаңызга. Бул да өзгөчөлүк. Европанын Турцияда бир эме тарыхта биринчи жолу Кыргызстанда алдым да медальчы. Баракелде. Аябай чоң жетишкендик бул нерсе. Сыймыктаныш керек мындай нерсе менен. Бул медаль былтыр Азия чемпионатында Гонконгдо өткөн. Экинчи орун алгам. Жакшы, э? Эми анда турат да. Мойнуңузда. Мойнумда турган бул эме быйылкы Азия чемпионатында Бангкок шаарында өткөн. Медаль 3-чү месте. Жакшы. Эң сонуна кел. Ал эми ушул спортчулардын мисалы дзюдоисттер бир күндө канча саат машыгат, канча саат уктайт, жана тамактануусу кандай, ушул тууралуу айтып берсеңиздер. Бул спортсмендердин чоң мелдештерге даярданып атканда буларды өзүнчө биз как-то изолировать этебиз да. Өзүнчө базада уктаган жер ушул жерде, тамак аш ушул жерде, бүт режимдерди ошондой. Демек үйүнөн тышкары башка жакта Үйдөн уктайт. тышкары да. Күнүнө 3 маал тренировка. Эртең менен зарядка, түшкүсүн тренировка, кечкисин дагы тренировка. Кээ бир күндөрү мындай активный отдыхка дагы баягы туш келдирип, буларды эс алдыруу да абдан абзел да. Андан тышкары буларды дагы тоого алып барып, бияка алып барып, концерт дегенде искусствого дагы биз аралаштырабыз да. Ар тармакты өнүктүрүүгө аракет кылат турбайсызбы спортчулар да? Биздин Алмагүл дагы ошо только дзюдо эмес эле, дагы баягы искусство тармагында да ырдап, көп нерселерди өтөт конкурстарда. Чемпион бардык жагдан чемпион болуш керек да. Биз ошо балдарды тарбиялайбыз негизи. Спортто да эмес, ар дайым башка кесипти дагы тандаганга да. Потому что булар спорттон баягы бүтүп кеткенден кийин дагы өздөрүн баягы бутуна тургузуп, үйлөнүп болот, ошолдун баарын жетишип, иштеп барышат. Алмагүлгө мындай суроо бергим келип атат. Бизде ушундай нерсе калыптанып калганда, ушу спорт менен машыккан кыздар ушундай өздөрү да эркекке окшош, назик эмес, ушундай кыздар болот депчи. Анан кийин бул стереотипти сиз бузган экенсиз. Ронда Рози эжеңиз дагы бузган негизичи. Ушундай жакшынакай кыздар дагы чемпион болот деген сыяктуучу. Канча жылдан бери ушу дзюдо менен машыгып келесиз? 3 жылдай деп койсом болот. Биринчи баштаганда албетте мындай жеңилип, 3-чү орунга да илинбечимин. Болду таштайм го мен эч нерсеге жетпейм деп өзүм ата-энем да каршы болчу, ой, кечке эле жеңире бересиң, эмне пайда бар деп анан кечке тренировкага баштадым, анан 3-чү орунга илине баштадым. Кечке эле 3 болуп аткам, анан кийин 2 болду, анан жакында 1 болду, ханымын астында. Ошентип аракетке берекет дегенде аракет кылса баардык нерсеге жетсе болот деп. Эң сонун экен. Ал эми мисалы моралдык жактан жеңүү бул биринчи орунда турат деп коет экен. Ал эми биздин спортчулардын моралдык абалын ким чыңдап турат? Мисалы чет мамлекетте болсо психологдор атайын иштешет экен. Биздечи Кыргызстанда кандай болуп жатат бул жаат? Бул жерде психолог, тренерлер, машыктоочулар өздөрү болот. Эмчин дегенде ар дайым жанында жүрөт. Канчалык көп бир жүрүп, бир жерден тамак ичип, бир жерден баягы маңдай тер тагызып, баягы жеңиште да, утулганда да баардыгын чогуу баягы өтүп, баштан өткөрүп дегендей. Ый да болот, ый да болот, кубаныч да болот, ошонун баарын эметип жүрүп, баягы орустар айткандай две в одном болуп, баягы бири-бириңерди уже сезип каласыңар да, сезип уже анан ошондой айткандай биз да как психолог катары уже баягы кичине эметип бараткан, баягы
колдоп турасыздар. колдоп, кээде баягы айыбын тутканда эркелетип дегендей, кээде урушканга чейин барасың. Ушундай да бизде как психолог, как атасы катары. Жакшы экен. Ол Биз сиздерден дагы көптөгөн ийгиликтерди күтөбүз. Дагы да болсо ушундай жеңиштерди багындырып, Кыргызстандын намысын чет мамлекеттерден коргоп жүрө бериңиздер. Терең ыраазычылык биздин теле көрүүчүлөр үчүн жакшы, пайдалуу маалыматтарды бердиңиздер. Балким сиздердин ушул интервьюну көргөндөн соң айрым инсандарда ушул дзюдого болгон кызыгуу пайда болот. Чоң рахмат сиздерге. Жаңы жылыңыздар менен Ушун менен пайдаланып дагы Кыргызстан элине чоң рахмат жана куттуктасаңыздар да болот. Келе жаткан олимпийский год менен, жыл менен, олимпийский жыл менен баарыңарды спортсмендердин баардыгын куттуктап кетебиз. Жана Кыргызстанга чоң өнүш, чоң жеңиш жана мол түшүм Кыргызстанга тынчтык каалап кетерим. Чоң рахмат. Жаңы жылда сиздер үчүн бул жыл жаган жылдардан болгон жок, жалаң жеңиштин үстүндө болгон экенсиздер. Эмки жылы дагы ушундай жалаң, ушундай чоң чемпионаттардан ушундай медалдарды, грамоталарды алып келиңиздер. Сиздерге ошону каалайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун. Келаткан жылдагы сиздер үчүн ушундай жемиштүү жылдардан болсун. Келбериңиздерге рахмат. Азыр болсо биз шаар тургундарына кезекти берели. Төмөнкүдөй суроо менен кайрылганбыз. Кыргыздын кайсы каада салтын баалайсыз деген суроо менен кайрылганбыз.